Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны өсүүдө. Бул илдеттен дагы бир жаран каза тапты. Аталган жугуштуу илдетти жуктурган дарыгерлерге берүүчү компенсациянын төлөмү аныкталды. Өкмөт чакан жана орто бизнестерден колдоого алат. Картошканын баасы көтөрүлдү. Дыйкандардын чыгашасы акталууда. Бүгүн ынтымактын кабарлары маалымат программасынын чыгарылышында ушул жана башка маалыматтарды жеткиребиз. Сиздер менен мен Нуржамал Баргыбаева болом. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда COVID-19 вирусун жуктургандардын саны 298ге жетти. Бүгүн 10 апрелге карата 18 жаңы учур катталган. Алардын ичинен 5 дарыгер бар. Жалпысынан ак халатчандардан коронавируска чалдыкканы 39-ду түзүүдө. Ал эми Ноокат райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө жаткан бир бейтап аталган илдеттен каза тапты. Көз жумган жаран 87 жашта болгон. Муну брифинг учурунда саламаттык сактоо министринин орун басары Маземин Каратаев билдирди. Bir sutkанын ичинде 9 жаран чыкты стационардан. Анын эң негизгиси медицина кызматкерлери 5 учур катталды. Бүгүнкү күндө тилекке каршы медицина кызматкерлеринин ичинен 39 учур бул коронавирус менен ооруган учур такталды. Коронавируска чалдыккан ак халатчандарга берилүүчү компенсациясынын суммасы аныкталды. Медициналык кызматкерлерге берилүүчү компенсациянын өлчөмү 200 000 сомду түзөт. Ал эми кызматкер каза болгон учурда көлөмү 1 миллион сом болот. Бул туурасында биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Боронов белгилегендей, учурда врачтарга жана медициналык кызматкерлерге компенсациялык акчалар берилүүдө. Тийиштүү органдарга финансылык каражаттарды өз мөөнөтүндө жана толук көлөмдө төлөп берүүсү тапшырылды. Жыйындын жүрүшүндө дарыгерлерди коргонуучу костюмдар менен камсыздоо маселеси дагы каралды. Коргонуучу каражаттардын жетишсиздигинен улам иш жүзүндө камсыздоо маселеси тыкыр иликтөөгө алынсын деп тапшырма коюлду. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин видеоконференция форматындагы кезексиз жыйынына катышты. Өлкө башы коронавирус инфекциясынын жайылышы жана анын кесепеттери менен күрөшүүдө күч аракеттерди бириктирүү боюнча бир катар сунуштарды киргизди. Ошондой эле чек аралардын жабылышы элди жана дарыгерлерди медициналык коргонуучу каражаттар менен камсыздоого өз залакасын тийгизгендигин билдирет. Болжол менен биздин бюджеттин киреше бөлүгү бул илдеттин кесепеттеринен 20%га азайышы мүмкүн. Ушуга гуманитардык жүктөрдү жеткирүүдө, калкты күнүмдүк зарыл товарлар, дары-дармектер жана медициналык жабдыктар менен камсызууда чек араларда тоскоолдуктарды азайтууну сунуштайм деп баса белгиледи президент. Ошону менен бирге түрк кеңешинин катчылыгына бирдиктүү онлайн платформа түзүү тапшырмасын берүү туура экенин айтты. Мындан сырткары азыркы күндө кеңешке мүчө өлкөлөрдүн көптөгөн жарандары коронавируска тиешелүү киргизилген чектөөлөрдөн улам өз мекендерине кайта албай башка өлкөлөрдө калгандыгын кошумчалайт. Мамлекет башчысы ошондой эле түрк кеңешинин мүчө мамлекеттердин башчылары бири-бирин колдоо жана биргелешкен аракеттер менен ооруга каршы күрөшүүдө тезирээк ийгиликке жетишерин баса белгиледи. Жыйынтыгында өлкө башчы түрк кеңешинин мүчө мамлекеттери Өзбекстан, Казакстан, Азербайжан жана Туркиянын жетекчилигине учурдагы кырдаалда колдоо көрсөтүп жаткандыктары үчүн ыраазычылыктарын билдирди. Бизнес тараптан сунушталган бир дагы демилге көңүл буруусуз калбашы керек. Муну өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев уюштурулган кеңешмеде билдирди. Ал белгилегендей, өкмөт ишканаларды экономикалык колдоонун чараларын түзүү, финансы системасын жакшыртуу жана чакан жана орто бизнести колдоонун үстүндө иштеп жатат. Ошону менен бирге экономикалык активдүүлүктү жандандыруу үчүн бизнести кошумча колдоо, ошондой эле экономиканы узак мөөнөттүү арзан насыялык ресурстар менен камсыздоо зарыл деди премьер-министр. Белгилей кетсек, учурда кыска жана орто мөөнөткө ишкерликти колдоо боюнча чаралардын пакетин бекитүү пландалууда. Ал эми президент Сооронбай Жээнбеков бюджет жана бизнести, айрыкча чакан жана орто ишкерликти өбөлгөлөөгө финансылык жардам тартуу үчүн эл аралык финансы институттары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Өзгөчө ишкерлерибиз күтүп атат. Кандай иш-чараларды кабыл алат биздин өкмөт, биздин бийлик деп. Башка мамлекеттердей болуп биз акча каражатыбыз болгондо анда жанагындай кредиттерди кеч берип, же болбосо бир ишкерлерге өзгөчө шарттар түзүп берсек болмок. Бирок биздин акыбалыбыз андай эмес. Ошон үчүн бүгүн бизнести колдоо боюнча өкмөт 30 мартта антикризистик чаралар боюнча план жактырдык. Ишканалардын
банкрот болуусуна жол бербешибиз керек. Мүмкүн болушунча жумушчу орундарын сактап калып, ишканаларыбызды дагы кризистен өткөндөн кийин кайра мурунку калыбында иштеп кетүүгө болгон күч аракеттерибизди жумшашыбыз керек. Ар бир ишкананын өзүнүн кандай көйгөйү болуп атат. Биз азыр бардыгына көз салып атабыз. Мыйзам жагынан, өкмөттүн чечимдери жагынан дагы биз сөзсүз түрдө аларга жардам беришибиз керек. Ар бир жарандын жана ишкердин проблемаларын талкуулоодон качпашыбыз керек биз. Халктын айырылуу катмарына көмөк көрсөтүү уланууда мамлекеттик материалдык резервдер фонду тарабынан Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларындагы аз камсыз болгон жарандарга ун таратылды. Мындан сырткары ундун 130 тоннасы коронавирус инфекциясынын жайылышын алдын алуу үчүн өзгөчө абал режими киргизилген Ош шаарына. Ал эми Бишкекке 320 тонна, Жалал Абад шаарына 33 тонна ун берилди. Белгилей кетсек, ун азыктары атайын түзүлгөн комиссиянын чечиминин негизинде жардамга чындыгында муктаж болгондор гана таратылып жатат. Ал эми бөлүштүрүү аракети өзгөчө абалдын талабын сактоо менен жүргүзүлүүдө. Бизге ушундай отуруу жардамдар келип жатат. Продукттар, тамак аш, мына кырдаалга байланыштуу сыртка чыга албагандыктан ушул мамлекетибизге ыраазычылык билдиребиз. Жалпы элдин үй бүлөсүнүн атынан ушундай үйгө жеткирип, бизге бар жогубузду камсыз кылып бергениге чоң рахмат. Ысык-Көл облусунда 1 килограмм картошка 30 сомдон бааланууда. Өткөн жылдары бул нарк бир кыйла төмөн болуп, дыйкандардын чыгашасы дагы акталбай келген болчу. Быйылкы баанын көтөрүлүшү аларды кубантып жатат. Айрыкча түшүмдүүлүгү жагынан гана эмес, сапаты жагынан дагы мыкты болгон Ак Суу районунун картошкалары 27-30 сомго чейин сатылып жатат. Алардын кубанычын Мимоза Жанибек кызы айтып берсин. Облуста жазгы талаа иштери башталары менен Теплоключенко айыл аймагында дыйкан Бакытбек Мамбетов тынымалы элек. Ал азыр 20 гектардан ашуун айдоо аянтын айдап себүү иштерине даярдап жатат. 10 жылдан бери айыл чарбасы менен алектенген дыйкан быйыл буудай арпага караганда картошканы арбын айдоого камынууда. Ушу акыркы 6-7 жылдан бери картошка көбөйтүп, ошо картошка басым кылып атабыз. Мамлекетибиз солярка жагын үзбөй мына буюрса жакшы эле поставка болуп атат. Азыркы тапта Ак Суу районунда 1 килограмм картошка дүңүнөн 27-30 сомго чыкты. Бакытбек Мамбетовдун айтымында картошка баасы акыркы 5 жылда мынча жогорулаган эмес. Алыс кетпей өткөн жылды мисалга алсак, картошканын 1 килограммы 5-6 сомдон сатылган. Бул айдап себүүгө сарпталган чыгашаны жабууга жарабай эмгек талаага кеткен. Ал эми быйыл баанын дээрлик 5-6 эсе жогорулашы дыйкан үчүн күтүүсүз болду. Ал учурда кампасында 120 тоннадан ашуун картошка кармап турат. Келишим баада кардар тапса киришесин айыл чарба техникаларын жаңылоого жумшаарын айтат. Биздин ушул 4-5 жылда бир выгадабыз ушул жыл болуп калды окшойт. Анткени жылда эле 5 сом, 6 сом менен сатып, биз баягы өзүбүздүн кирешебиз аябай эле аз болуп, техникаларды баягы наличка сатып ала албай, жалаң кредит болсо ошол маалда акча жок болгондо займ алчубуз. Ошонун айынан биз жакшы баягы пландар ишке ашпай калчу. Ал эми облустун калган аймактарында картошка баасы төмөнүрөөк 22 сомдун тегерегинде. Жылдагыга салыштырмалуу бул баа дыйкандарды кубантып, көпчүлүк айдоо аянттарын кеңөйтүүгө өтүштү. Алсак облус боюнча быйыл болжолду 24 000 гектар аянтка картошка айдалат. Кыргызстанда өндүрүлгөн картошканын 3/1 бөлүгү Ысык-Көл облусунда өстүрүлөт. Быйыл болсо картошка саткандар мына жакында эле угуп атабыз. Ак Суу районунан ошо 30 сомдон 27 сом, 30 сом деп атышат. Азырынча дыйкандар ошо өзлөрүнүн продукциясынын баасы жакшы болгонуна байланыштуу мындай жакшы маанайда сатып атат десек болот да. Белгилей кетсек, облуста жанданган жазгы талаа иштери өз нугунда уланууда. Айыл чарба жумуштарын үзгүлтүккө учуратпаш үчүн бардык санитарды карантиндик посттордон дыйкан фермерлер айыл чарба техникаларды тоскоолдуксуз өтүп жатышат. Белгилей кетсек, аймактагы жазгы талаачылык учурда 8% гана аткарылып бүттү. Мимоза Жанибек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак.
Карантин болгондугуна карабастан Ош шаарын өнүктүрүү жана шаардыктарга мыкты шарт түзүү боюнча долбоорлор каралып, пландар түзүлүп жатат. Буга чейин Абдыкадыров көчөсүндөгү мыйзамсыз курулуштар алынган болчу. Эми карантин бүткөндөн соң аталган көчө оңдолуп, тротуарлар кеңейтилет. Шаардык мэриядан билдиришкендей, аны менен бирге түнкү жарыктандыруу системасы жаңыланып, ирригациялык лотоктор оңдолот. Мындан сырткары отургучтар жаңыдан коюлат. Кайрымдуулук кылгандардын катары көбөйүп жатат. Маселен, Ош шаарында блокпостто турган кызматкерлерге ысык тамак аш жеткирип, азык-түлүк менен камсыздагандар да бар. Алардын катарын Изюм ресторанынын эмгек жааматы толуктады. Аталган жаамат мындан сырткары көп кабаттуу үйлөрдү дагы залалсыздандыруу иш-аракеттери менен алек болуп жатат. Өз демилгелери менен көрүлүп жаткан аракеттер тууралуу кененирээк кийинки материалда көрсөтөбүз. Күнүмдүк жумушта иштеп жан баккан калктын аярлуу катмарына карантин терс таасирин тийгизүүдө, бирок кырдаалга байланыштуу мындай жарандарга жардам көрсөтүлүүдө. Мында азык-түлүктөн тарта күнүмдүк турмушка керектөлүүчү буюм тайымдарга чейин берилип жатат. Мындай жардамды Ош шаарындагы Изюм рестораны да колго алды. Ушул өлкөдө куралга байланыштуу четте карап турган жокпуз. Ошондуктан биз адамдарга, элдерге кыйналган азык-түлүк жактан жардам берип жатабыз. Күнүнө 300-350 порция тамак аш жасап берип жатабыз. Изюм ресторанынын атынан жана Имарстрой строительный компаниянын атынан дезинфекция да жасап жатабыз. Аталган ресторандын жааматы атайын тизме түзүп, ошол боюнча азык-түлүктөрдү жеткирип беришет. Күн сайын тамак даярдап, акысыз таратылып жатат. Шаарда ар кайсы жерлерге коюлган посттордо турган кызматкерлерге да жеткирилүүдө. Дезинфекция кылып жатабыз. Домдордун спецификасын жөнөткөрдүк силерге кайсыларды күнөбүз. Мындан ары Ошский райондон Жиделиктин жеринде дагы бүгүн башталат дезинфекция. Списокто Сулаймантов, Западныйда, МЧС, Обулгай, УВД, инфекционный областной больница, аэропорт пост, Нурдан пост, СЭС. Бул жардам көрсөтүүлөр 25 мартта башталган болсо, 15 апрелге чейин уланат. Мындан тышкары шаардагы 40-ка жакын көп кабаттуу үйлөргө дезинфекция иштерин ресторандын жааматы элге жардам катары жүргүздү. Алардын бул аракетинен улам ыраазычылык билдиргендер четтен чыгат. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак. Ош облусунда боз үй жасоо иши Ысык-Көл облусуна салыштырмалуу солгунураак, бирок бирин-серин жасап саткандарды тапсак болот. Маселен, Алай коонунун Күйө Таш айылынын тургуну Казыбек уста ата кесибин аркалоодо, ал жыгач устачылык менен алектенип, боз үй жасап сатат. Анын кол өнөрчүлүгү кийинки материалда. Алгач талды элчеп алабыз үлгүсүнө. Казыбек Каракозуев жыгач уста. Ал боз үйдүн ууктарын жасай баштады. Андан кийин бутактарын тазалайбыз. Ууктарды ийип, жоонуп, бир калыпка салып алат. Бул иштерге жардам кыла турган анын өзүнчө жыгачтан жасалган дөшүсү бар. Аны көп жылдар бою иштетип келгендиги байкалып турат. Эч кимден үйрөнгөнүм жок, бирок бул өнөрдү өзүм нар жагымдан бар экен. Бул өнөрдү өзүм чыгармачылыгым, талантым десем болот да. Эч кимден үйрөнгөнүм жок. Эшик рамка жасаганды, боз үй жасаганды деле өзүм өздөштүрдүм бардыгы. Бул өнөр ага атасынан калган таберик. Бирок устачылыкты атасынын көзү өткөндөн кийин баштап калган. Негизинен ал боз үй жасайт. Өзүбүздүн жыгач азыраак иштетилет негизинен. Себеби кургак да, майлуулугу жок. Ошон үчүн Россиянын жыгачтарын иштетет көбүрөөк. Казыбекке жыгач усталык менен дээрлик 20 жылдай убакыттан бери алектенип келет. Анын чакан устаканасында өзүнө керектүү шаймандары дайыма өз ордунда сакталып турат. Негизи технологиясы ар түрдүү болот. Ар уста ар түрдүү жасайт да. Менин технологиям кыямындагы өзүнүн табына келет бир убакта. Бир айбы, 2 айбы. Анан кийин өзүнүн табына келгенден өзүм жасай баштайм. Негизинен талдан жасалат боз үй. Керегеси, угу, түндүгү кайыңдан жасалат. Негизинен ал 4 канаттан 6 канатка чейинки боз үйлөрдү жасайт. Устачылыгынын мазмуну муну менен эле чектелбейт. Башка буйрутмалар чыгып кала турган болсо Бишкекке чейин, андан ары Орусияга чейин барып иштеп келет. Бирок айылда туруп калганда бир жылда 2-3 боз үй жасайт. Баасы эми чоң үйлөрдүкү 4 канат деген үйлөрдүкү
50 000 болот. 5 канат дегенде 60-70 000 болот. 5-6дан ошо 60-70 болот да, 70 000. Негизинен баягы. Сомго чакканда, ал эми малга чакканда бооз бе, улунду бе деп ушундай болуп калат биздин айыл. Ош облусунда боз үй жасоо иши Ысык көлгө салыштырмалуу солгун. Бирок бир серин жасагандар бар. Күнүмдүк оокатты устачылык менен өткөргөн Казыбек Каракозуев бул өнөрдү уулуна үйрөтөт. Ошентип кыргыздын ата салты улана берет. Ынтымактын аралыктан даярдалган кабарлар маалымат программасынын бул жолку чыгарылышы мына ушулардан турду. Сиздерди алдыда аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Ошондой эле Ынтымак KG сайты, Ынтымактын YouTube каналы дагы сиздер үчүн кызматта. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Аман болуңуздар.